айдап көрчү. Ол наличка, дос, наличка менен выкуптун айырмасы. Берите там подешевле. Бесплатно за. Санаттан жазуучу жок экен, оны бир бала алган экен, депорт болуп кетти досум. Депорт болуп кетипти. Ушуну сүйлөш керек экен. Казан таза экен, бирок мына жерде кичине удар тийиптир да. Мынабы? Туугандар, азыр мына ВДЧга 3 машина салып экен Солярис. Мына жакта тургандарды эсептебейбиз, аларды ремонтто дейт. 3 машина ВДЧда турат. Камера бар экен. Cherry Tiggo 7 Pro Max обычный комплектация мына. Обычный комплектация турат. Prestige комплектация турат. Мына деле обычный комплектация экен туугандар. И Cherry Arizo. Вот обычный комплектация и полная комплектация. Эки комплектация бар экен. Жана мына Петровичтер. Чалып калды. Машина таап берчи, 150 миң акчам бар. Первоначальный взноско деп. Дегенден менде ишеничтүү машина жок. Балдарга чал, мынарга көр, аны бар чыгарып атат, ошону көр десем жок. Мындай ортого түшүп. Альпер, ортого түшпөйм дедим мен. Ортого түшө турган вообще андай состояниеде эмесмин. Эртең бирдеке болсоң чаласың сен. Деп десем болбой айта бергенден анан жүрчү деп мына паркка алып келдим да. Ушул паркта мисалы ортого түшсөм айттым. Ушул бир парк бар. Ортого түшө берем. Сенен касап кетпесе, булардан вообще касап кетпейт. Десем хорошо да азыр келсек, эки Соляристи көрдүк, ана эки Соляристин бирөөсү. Ойлоноюн дейт. Мына немесин списогун алдык да. Анан туугандар мына Петровичтер бар экен. Петровичтер бар. Петрович грузовойлор. Мына малый кузов, большой кузов. Мына ушулар. Выкупка бербейт экен, мына только зарплатага. То есть силер келесиңер, машинаны аласыңар, Петровичке ишке киресиңер. То есть силерге булардан машина и жумуш. Силерден болсо бензинди куюп алып эле, зарплатаны пополам бөлөт экенсиңер. Ошондо булардан машина экен, и ремонт дагы экен, и иш дагы экен. Силерден бензин куят экенсиңер, только айдайт экенсиңер, ошол. Ошондо зарплатаны 50/50 ошондо ишке алып атабыз дейт мына туугандар. Кимде ким грузовойду иштесе, Петровичте иштеп көргөндөр болсо, даяр машина, грузовой, малый кузов, чоң кузов келип, жогоруда номер коюп коем, экранга коюп коем, ошондо сүйлөшсөңөр болот. Эми биз силерге ушунча келип калдым, аренданы выкупта көргөзүп коюн. Өгүнү келгенде менде толтура машина бар эле, уже калбай калыптыр. Менде азыр 10-15 эле машинасы турат. Өгүнү келгенде 30 машина бар эле. Өгүнкү рекламадан жакшы машина сатты, жакшы машина алып кетти. Азыр немножко стоит, тоже нужно раздать дедиле да, ошого. Мына ушунча келип реклама алып кетейин. Менде кетиптир, аренда туугандар, аренда. Мына ушу Соляристер мисалы арендасы 1600дөн 7.0. 61 1800дөн плюс 150 сом күнүнө депозит бар. Депозит 30 миңге чейин экен, ёпта. Ошондо 7.0 иштемесең 1750дөн ушу Соляристер бар арендага. 18-19 жылдык автоматтар. Страховкасы бар, документтери жайында. ОСАГО, каскасы жок, ОСАГОсы, ОСГОП бар, полный дайында. Дайын, то есть. Андан кийин жак. Жакты көргөзбөй эле коюн, себеби да жак негизи турбайт, жак аз эле калды дейт. Арендада жүрөт, аны выкупка берем дейт. Жакты көргөзбөй эле коюн, аны только выкуп деп аткан. Toyota Camry. Вот 21-жыл Toyota Camry. Мына Toyota Camry. Жалгыз ушул калыпты. Өгүн бергенде 3 бар эле, азыр ушул калыпты. Камера туугандар 3500дөн экен 7.0. 61 7.0 3500дөн экен, 61 4100дөн экен. Плюс 250 сом депозит. Cherry Tiggo 7 Pro Max обычный комплектация. 3000ден экен туугандар. Автомат. И Cherry Tiggo 7 Pro Max Prestige с люком. 360 камера, комплектациясы жакшы. Булар беспроводный зарядник, булар билесиңер да. 3100дөн 100 сом кымбат экен. Kia K5 жок. Өгүнү бирөө турду эле, ал уже жок. Көргөзбөй эле коюн. Бар машина көргөзөйүн. Cherry Arizo 8. Cherry Arizo 8 обычный комплектация. 2000, булар 2024-2023 болушат. Булар болсо туугандар 3200дөн экен. Плюс, 250 сом депозит. Cherry Arizo 8 Prestige комплектация. Мына люком. Өкө с люком экен.
Бұл безлюк. 3700 екен. Ё-моё. Мен айдап жүрген таксопарктар деле ошол. 3,5 берет ушуларда. Буларда 200 сом кымбат экен ушул тондар. Бұл именно 7.0. 6.1 кылсаңар да болот. Выкупка берилет. Мынал бир айдан бери кыйла машинаны выкупка берип таштады. Азыр дагы канча машинасы арендада жүрөт мисалы. Бу жерде машина жок экен десеңер, номерге чалып мындай машина барбы десеңер, жерге көргөзүү данындагы о Саната бар мисалы, Санатаны выкупка берет. Саната корейстерден жалгыз Саната турат азыр. Санатаны көргөзүп коеюн выкупка. 23 миң алып келесиңер. 23 миң накопительный депозит болот. То есть 50 миң депозит болот. ОСАГО, ОСГО бардыгы машинада включен. Саната мына Kia K5-тын сендигинде экен. Мына Kia K5-тын сендигинде. 36 ай 2700-дөн 7.0. Шуна жазыңар? 2700-дөн 7.0. Бу где-то 85 миңден айдайсыңар. 3 жыл айдайт экенсиңер. Ошондо машина өзүңүз болуп калат экен. 2021 ошондой жылкылар. Эми Соляристердин выкупуна келели, туугандар. Корейстерден дагы бир Солярistер бар, ошолордун выкупуна келели. Солярistер туугандар, вот 12 ай 1 жыл 3 миңден айдайт экенсиңер. 3054-төн. Тоже 23 миң 1.4 экен булар. 1.4 экен, 1.4 экен туугандар. Эсеп сразу эле бизде математиктер көп, сразу эсептеп койсоң болот. 3 миң рублей 54-төн 7.0 12 ай айдайт экенсиңер. Андан кийин Camry, единственный ушу Camry'si бар экен. Бул мен оюмча Camry'ден 2 объем, 2.5 объем бар экен. Мынал мен оюмча 2 объем алчы. Эстеси жок да. 3364-төн айдайт экенсиңер 2 жыл. Ошондо машина өзүңөрдө болуп калат экен туугандар. Андан кийинкиси Chery Tiggo 7 Pro Max. Азыр мына дос айтып жүргөн Chery Tiggo 7 Pro Max 2 комплектация. Обычный эле комплектациясы 3100 айдайт экенсиңер 2 жыл. 3100 2 жыл. 50 миң первоначальный взнос. Престиж комплектацияны, жирный комплектацияны. Панорама, люк, тра-ля-ля. Буларды 3300 айдайт экенсиңер. 200 сом кымбат экен мисалы бул. Kia K5, Kia K5 тартпай эле коелу. Жак бар экен туугандар. Эң арзан жак мына. 2700-дөн. Бул экономдун да арзан экен машина экен, 2700-дөн 12 айдайт экенсиңер. Болсо мына жак Comfort Plus'та иштейт тандыйма менчи. Булар Comfort Plus'ка өткөзүп алышкан. Бирок сиз учеттон чыгарып, жаңы лицензия алсаңар Comfort'тон чыгат, ыргайт. Arizo азыр досум. Arizo обычный Arizo базовый комплектация туугандар. Мына 2700-дөн 36 ай. Элестетсиңер, 2700-дөн 36 ай. Азыр ушундай комплектацияларда мисалы 3000 айдап жүрүшпөйбү, Еще чыгарайын деп калганда машинаны алдырып коюп атышат. Arizon'un жакшы комплектациясы бар экен туугандар. Вот. Arizo 8 Prime, мына автомат. Жок, мына кайсыл экен мына Arizon'да, кайсы комплектация экен? Мына люк. Кыскасы мына 3 Arizon'дан 3 бар экен да. Эки комплектациясы окшош экен. 2749-дан bir комплектациясы Chery Arizo 8 Ultra Black дейт. 3900'дан экен. Бир болсо ушуларда мына 3900'дан Ultra Black. Ultra Black. Мына экөө бар экен. Бул жерде турган эле машиналарды эсептебей эле. Бул дагы булар арендада жүрөт машиналар, чөгөнчө арендада жүрөт. Эгер мага мына машина жаккан жок, дагы барбы десеңер, силерге көргөзөт. Мына машина жакшы состояниеда айдап жүрөт, ошо водитель чакырат, машинаны көрөсүңөр. Ошого тургандар ишеничтүү таксопарк издеп аткан болсоңор 1907 келе бересиңер. Түшүндүңөр да 50 000 первоначальный взносты бересиңер. Калганын график менен айдайсыңар. Анан дагы бир момент, кечеги видеодо көргөндөр билет. Дагы машинаны полный чыгарып кеткендиңерден кийин акыркы платеж бердиңер да, машинаны чыгарып кетем деп келсеңер, дагы 50 000 сурайт. Эмнеге 50 000 сурайт деп таң калышыңар мүмкүн. Ол 50 000 булардын жөн эле страховкасы. Анткени кээбирлер машинаны чыгарып кеткени келип, купля-продаждан алып кетип, дагы 9 күн ичинде учеттон чыгарып алыш керек. Ошол малда дагы учеттон чыгарып айдап жиберишет. Штраф келип атат дейт парковкадан. Толтура штрафтар келип аткан үчүн биз ушул 50 000 киргизип койдук дейт. То есть 50 000 бересиңер, учеттон чыгарасыңар. То есть 50 000 берген күндөн кийин эсептейсиңер да 40 күндөн кийин келип туруп, ушулардын атында жүргөн учурда штраф келбесе, 40 000 ошол 50 000 толук алып кетесиңер. Эч кандай неме кылбай. Эгер штраф келип калган болсо, штрафтардын комитети алган разницасын берет. Чотам. Каралпасы кеткенге подушкалар кетип калганмы? Не болду да? Айдап көрчү, айдап чээ күйүп калыптыр.
600 мың пробегдеби? Ооба. Ёп твою мать. Ана ол солярисінде 249 мың деп тұрады. 249 мыңмен эмес комплектациясы обычный экен да. Обычный? Аркасы ручной экен. Ошо одан анын здоровый машина калып. Үчөө калыптыр, өгүнү көп эле да, азыр ушулар калыптыр. Айдап көрчү. Ушулар туугандар, көпкө токтоп турган түтөп алганбы же? Ушундай эле 12 ай 3 миңден экен туугандар. 12 ай 3 миңден эдет экенсиңер. 50 миң километр узосу менен. Стоит, не стоит? Берите там подешевле. Бесплатно заберите. Түтөп калыптыр го? Же токтоп турганга түтөп калганбы? Кышын незин любой машина түтөйт да. Бирок азыр кыш эмес да. Ошол коробка жакшы эле дөйгөт этпейби экен? Дөйгөт этти да. Эде ол салганда эле көрөм же подушкаларды кеткен. Мына свеча мечаларды алмашыш керек. Билбейм да, булар уже ТОдон өткөзүп туруп, анан кийин выдачага беришет да. Выдачага берилек машиналар мыналар турат да, мына ремонтто турат пока, бүт элек булар экен. Булар пока дайыр боло элек дейт. Ошого. Оп, капотты ачып көрөлүчү. Бир да капотты ачып көргөн эмеспиз. Так. Bir tört турбайбы? Бүткөт. Төрттөн да. Алтылары калган эмес да. Лонжерымдар целый экен. Машинанын немеси целый экен. Басылыштар минген дейм да баягы свач. Неме целый экен. Капот өзүнүк экен. Муларга күлүш тийбептир. Мисалы мындай состояниясын көрөлү. Я мотор менен коробканы понятно. Бул жагада күлүш тийген эмес. Өзүнүкү мына неме, бампер өзүнүкү эмес бирок. Бампер алмашты. Мына бампер чыгып кеткен. İçinden açılsa Ичинен ачылабы экен. Казан көрүп коелучу, казан. Эми туугандар 2018ден бери таксиде жүргөн машинада аны прекрасно түшүнсөңөр болот. Багажникке күлүш тийген. Bir çıkıp kayra girgen. Arkasına süren de ortada kaldı bir. Niyesi taze eкен. Kazan таза экен, бирок мына жерге кичине удав тийиптир да. Мынау? Баягы мынаны бамперди алмаштырганда мыналарды полностью көрөк. Ошо кичине удав тийген, бирок казан анчалык удав тийген эмес. Түтөп деле калды. Түтөттү булар. Булардын свечасы, лямдазон деле мына неме. Бирок мотордун звугу тынч эле да, анчалык деле мындай кыйналган жок. Коробкасы кыйналып атат, а? Мотор тынч эле, мотор. Эми өзүң элестет, буларды где-то 2020 алышат. 2020-дан бери 5 жылдан бери таксиде жүрсө, анан конечно, бул неме эмес да бул. Ошондо деле миллион 200-300 кесек болду. Бүттөт. Бүттөрт ооба. Ташкенттен чыккандан 950 1 миллион кой. Ол наличкага дос, наличка менен выкуптун айырмасы. Наличка эмес дейби? Кылыч чыгарып атат да. Канчага деп? Кылыч чыгарып атат 950 1 миллион. 1 миллион? 950 болгондо 50 миң переначальный берсең 1 миллион болобу? Анда жакшы экен алардыкы. Бул Кашанде жүргөн эмес да, бирок. Каласаң лицензия алып берет, каласаң личный использование кылган бул. Бул Кашанде жүргөн машина эмес да. Бул алуу эле такси салгандар да буларчы. Ошого туугандар номерге чаласыңар, кимге туура келсе, Аризо аламбы, Черетиго Сен-Про Макс аламбы, или мындай Петровичтен грузовойго жумушка киремби десеңер, номерге чалып байлансаңар болот. Условиясы ошол 50ге 50 иштейт экенсиңер. Булардан машина менен ремонт экен, силерден болсо бензин экен, и берген заказын ошол Петровичке барып иштейт экенсиңер. Башка? Оно чери, эмеле. Аризо менен эле оно саната. Аризо. Санатаны кымбат эсептеп коюп атпайбы? Билбейм, может санат айдагандар үчүн выкупка кандай эсептелинет? Санатаны мисалы Санатанын жазуусу жок экен. Оны бир бала алган экен, депорт болуп кетти досум. депорт болуп кетиппи? Ошону сүйлөш керек экен. Тилек деген бала немедеги балабы? Ошо номерин алып машинага андай деп сурабайсыңбы? Ошо номер керектелерине номер жазып жүрөт да.
Kia Cape Sonata'ны 2700-дөн 3 жылга берип атат. 2700-дөн 3 жылга дейт, Ошого номерге чаласыңар, туугандар, байланышасыңар, өзүңөр тактайсыңар. Договорду кылганда окуйсуңар. 50 000 первоначальный жок кылса 25 000 берип, калган 25 000 жанагындай накопительный кылып коесуңар дагы. 50 000 болгондон кийин депозит жок. Кайталап өтөм. Договорду силер кармасаңар, булар договорду точно кармайт. Эч кандай проблема жок. Кээ бир машиналарда страховка бар. Страховканы бүткөн укуп калсаңар да, эгер страховка бүтүшүнө чейин ушул страховкасын айдайсыңар дагы, дальнейшем өзүңөр страховка жасатып айдайсыңар. Себеби машина укуп алдыңар, а силердин машинаңар. Таксопаркында иштейсиң, таксопарк ушу 150 сом ушундай депозит алат экен күнүнө. Вукуптукун билбейм, вукуптукунан тактап аласың, аны түшүнбөйм, туугандар. Аны мен азыр тактабадым. Мына, көрсө боюнча да чала бергиле.